күчтүү окуучулар менен чогуу даярданып жаттык да. Ошол чөйрө чоң таасир этти. Азыр Кыргызстанда 5-орунда турам. Башында күткөн эмесмин өзү. Ошентип мага бир белек болдучу. Жалал-Абадтагы Курманбек Баатыр балдар лицейинин бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 3 алтын сертификатка ээ болушту. Анын ичинен Баястан Сталбеков облус боюнча эң жогорку, тактап айтканда 231 балл алууга жетишти. Ал Түштүк Кореядагы алдыңкы окуу жайдан сунуш алып, окуусун улантууну көздөп жатат. Золотойго илешпей калышым мүмкүнмүн деп ойлоп аткам. Бирок Кудайга шүгүр илештим. Азыр Кыргызстанда 5-орунда турам. Мындай балл күткөн эмесмин, бирок көп даярдандым бул экзаменге. 10-класстан бери эле ушу АЭЧкелер менен көп даярданып келгем. Кореяга, ГИСТке кетем буюрса. Аякта окуп, тажрыйбаларды алып, буюрса Кыргызстанга кайтып келем. Ал эми Бектемир менен Сапарбек 225 балл алып, булардагы алдыңкы 50 окуучунун катарына кирди. Каармандарыбыз Кыргызстанда билимин улантууну көздөп, окуу жайларды тандоо аракетин көрүүдө. Алардын мындай алгачкы ийгилигине лицейдин мугалимдери жана өздөрүнүн аракети себеп болду дешет. Жетишкендигибизде лицейдин салмы аябай эле чоң. Анткени башка мектептерден айырмаланып, бизге көптөгөн шарттар түзүп берди. Мисалы, жума ичи башка сабактардай катары эле 2 саат математика, 2 саат кыргыз тили, ошондой эле ишемби күндөрү түшкө чейин орто сабактар болуп жатты да. Ар жума. Андан тышкары, мисалы, каникул учурунда биз эс алган жокпуз. Атайын ошол Бишкек шаарына барып, лицейлерден чогулган күчтүү мугалимдер, жана кээ бир курстардан келген мугалимдер менен чогуу даярданып жаттык да. Чыныгы тестти жазып жаткан учурда кичине көңүлүм чөгүп калган. Билбейм, же бир тесттин кичине тата алынганбы, ошо алтын сертификат албай каламбы деп ойлоп жаткам. Бирок ошол жараткандын буйругу менен алтын сертификат ээси болуп атам. Программалык инженерия жаатында билим алууну чечтим, бирок так бир кайсы окуу жай экени али чече элекмин. Көзгө алып койгон 2-3 университет бар. Эске сала кетсек, 2019-жылы Жалал-Абадтагы дал ушул лицейдин бүтүрүүчүсү 238 упай алып, өлкө боюнча рекордтук көрсөткүч жараткан. Бул убакыт аралыгында бир дагы окуучу андан көп упай алган жок. Мындай ийгиликтерди жаратуу үчүн лицей кошумча сабактарды жана атайын мугалимдерди дайындашат. 10-11 класстардан баштап эле биз жалпы республикалык тестке даярдоо курстары лицейде бар. Бул сабактан кийинки учурларда сабак бүткөндөн кийин 6-күндөрү атайын өзүбүз биз ошол жалпы республика даярдоо курсу деп уюштурабыз. Атайын жалпы республика тестке даярдаган мугалимдерибиз бар. Мына Кыргызстан боюнча алтын сертификаттардын катарына биздин окуучу 3 окуучу кирди. Бул биздин лицейдин сыймыгы, жалпы эле лицейдин эмес, Жалал-Абад шаарынын, Жалал-Абад областынын сыймыгы деп эсептейм. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен эң жогорку упай 234-тү түзүп, ага 3 окуучу жетишти. Жалпы 56 окуучу алтын сертификатка ээ болуп, алардын көпчүлүгүн Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун окуучулары түздү. Аклай Карабаева, Регион.